Assalamu alaikum достор. Бүгүн 6 декабрь. Жумушка көчө 5 түнү ночто иштеп чыктым. Көрөбүз канча тапканды. Финансыга киребиз. Трафикаторга киребиз. Мынакей көчө күнү 7627 рубльга иштептирмин общий. Астында минустар. Потеряшка на сборке 1% и 0,5%. 378-403 деген бул тариф. 403 бул тариф көтөрүлүп турган кезинде болчу, 12 рубль каждый бир товарга. Ошондо 403 алган. Анан тариф түшүп кетти 9га. 9га түшүп кеткенде 378 болуп калды. Разделение ответственности паршика деп келиптир. 2 товарга көрүңүз 34 и 33 дейт. Булар товарлар брак болуп калганда ошондой ар кимге бөлүп жиберет да разделенияны. Ошондо где-то бир 800-900 сомду алып койгондо деле 6,500 таза калды да. Биякта мисалы үстүндө 5000 көргөзүп турат. Бүгүн могу тапкан акчам, көчөкү тапкан акчам эртең эмес, бүрсү күн эмес, аркын 3 күндүн ичинде баланска түшөт. Баланска түшкөндөн кийин сразу бул жерге заказать выплаты кылса болот. Мынакей 21 000ди хоть азыр чыгарып алсам болот да. Азыр 21 000 тура берсин. Буюрса 5-эмеге чейин чогултабыз. Январга чейин канча болот экен. Көрөбүз. 150 000ге жетеби, жетпейт экенби?